Мамлекеттик тил статусун укуктук жактан бекемдөө максатында тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорлору даярдалды. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен улуттук комиссиянын кеңешме органынын жаңы курамы бекитилди. Мамлекеттик тилди маалыматтык технологиялардын негизинде башка тилдерден которуу үчүн дайым программалык продукт иштелип чыкты. Кыргыз тилин жеңил үйрөнүүгө багыттаган кыргызча оңой Easy Kyrgyz мобилдик колдонмосунун A1, A2 деңгээлдери иштелип чыкты. Иш кагаздарынын мамлекеттик тилдеги ар кандай үлгүлөрү иштелип чыгып, документ KG сайтына жайгаштырылууда. Кыргыз тилинин жазуу эрежелери жана тыныш белгилери боюнча 160 инфографиялык видео роликтер даярдалып, YouTube каналга жүктөлдү. Кыргыз энциклопедия жана терминология борбору тарабынан иштелип чыккан 10 тармактык сөздүктүн электрондук варианты расмий сайтка жайгаштырылды. Жасалма интеллект аркылуу кыргыз тилиндеги текстти үнгө айландыруу, үндү текстке айландыруу кызматтары колдонулган веб-сайт, мобилдик тиркеме жана башка түрдөгү продукцияларды интеграция жасоо жана иштөө абалына алып келүүгө негизделген хакатондор өттү. Океан баланын тилин жатыктырууга багытталган мультфильмдер жана ырлар которулуп, УТРК жана ЛТР каналдары аркылуу көрсөтүлүүдө. Жаңы 2 мультфильм тартылып, Козулар жана Сыйкырдуу калем мультсериалдарынын 2 сезону даярдалды. Ал эми 2024-жылдын каражатына 3 жашка чейинки балдар үчүн 4 мультфильмди тартууга келишимдер түзүлдү. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасынын алкагында облустук театрларда Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында театралдаштырылган спектакльдер коюлду. Төлөм Шокеев атындагы Кыргыз фильм менен биргеликте Байыркы кыргыз жазуусу аталышындагы даректүү фильм тартылып, мамлекеттик тилди даңазалаган социалдык видео роликтерге арналган сынак өттү. Мамлекеттик тилдин 35 жылдыгына карата мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин арасында 4 айлык сынак жарыяланып, жеңүүчүлөр баалуу сыйлыктарга ээ болушту. Кыргыз радиосу менен бирге мамлекеттик кызматкер Манас окуйт долбоору жүрүп жатат. Кыргыз тест мамлекеттик мекемесиндеги тесттин көрсөткүчү 2024-жылдын январь айынан тарта 15326 адам тест тапшырды. Өткөн жылга салыштырмалуу тест тапшыруучулардын саны 57% өсүшү менен айырмаланат. Жогорку окуу жайлардагы мамлекеттик тил маселелери аталышындагы форум жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында колдонулган терминдердин маселеси аттуу илимий конференциялар өттү. УТРК менен бирге жогорку окуу жайлары арасында өтүүчү студенттердин билги, интеллектуалдык тили долбоор жыйынтыкталды. Мамлекеттүүлүк жана мамлекеттик тил аталышындагы жыйындардын алкагында жалпы мекемелерде иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча окуу курсу, ошондой эле кыргыз таануу сабагы үзгүлтүксүз өттү. Кыргыз тили гезити жыл ичинде 12 жолу 16 беттен жарык көрүп, аймактар үчүн атайын электрондук сайтка жайгаштырылды. Мекемелер менен келишимдер түзүлүп, кызматкерлер окуу курстарынан өткөрүлдү. Мамлекеттик тил — коомдун билимдигин чыңдоочу күч, келечекти түзүүчү тил.